Ассалаумағалейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын 1-май районунда турабыз. Ошол жерден даяр бизнесмен көрүп турганыңыздардай үй сатылаттыр. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген туғандар. Азыр адресин айтып кетейин. 1-май району, Карабалатинская көчөсү, 46-үй туғандар. Анан бул районду Коммунарова району деп коюшат экен. Кимдир бирөөлөр эми билди болуш керек. Кайсы жерде жайгашканын түз чыксак түштүгүрөктө Фучка, Профсоюзная жана Жибек жолуна чыгып бара алабыз. Чыгыш тарабыбызда авто вокзал жайгашкан туғандар. Анан бул жака 129 жана 266 маршруткалар келет экен. Мектеп 41 мектеп жакын жерде жайгашкан. Мечит, садиктер бар туғандар. Бул үйүбүздүн тышкы тараптан көрүнүшү. Бул жакта магазинибизде жайгашкан. Магазинибиздин аты Удача экен. Азыр сиздерге үйүбүздүн короосун көргөзөйүн. Бул үйүбүздүн короосунун көрүнүшү туғандар мына. Бул жакта иштеп турган магазинибиз. Бул жакта 12-ге 10 болгон үйүбүз. Бул жакта бир временка жайгашкан. Алды тарабы брусчатка чапталыптыр. Өйдө тарабы целый короо жабылган туғандар. Анан жердин аянты 8 соток. Кызыл китеби бар, суу, свет, газ бар экен. Центральный канализация да бар туғандар. Азыр биринчи сиздерге бул 12-ге 10 болгон үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан магазинди, временкабыз, баня жана огородунда көргөзө кетем. Бул үйүбүздүн узун туурасы 12-ге 10. Тышкы тарабы текстура экен. Утеплять этилген. Туғандар утеплять этилген. Анан үйүбүз толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Бул үй жана временка бардык помещениялар толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн туғандар. Эми киргенде эле холл жайгашкан. Дубалдар обой экен. Өйдө жагы гипсокартон. Көрүп турганыңыздардай люстра орнотулган. Бардык бөлмөлөрдүн полу жыгач. Жыгачтан болгон пол туғандар. Ушул эле холлдон биз залга, детский бөлмөгө, бул жакта кухня, дагы бир спальный бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Анан оң тарапка киргенде үйдүн ички тарабындагы туалет жана душ бар туғандар. Азыр сиздерге биринчи ошолорду көргөзөйүн. Бул үйдүн ички тарабындагы биздин душ, туалет туғандар, кечиресиздер. Тегереги дубалдарга кафель чапталган. Өйдө тарабы пластик экен. Арестон орнотулган. Ички тарабынан раковина чыгарылыптыр туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан кийин ушул эле жерден оң тарапка кайрылганда биздин душ бар. Бул жакта душ. Душтун бөлмөсү деле өйдө тарабы пластика. Дубалдарга кафель чапталып, ылдый тарабы деле кафель чапталган туғандар. Мынакей. Биздин үйдүн тышкы тарабында дагы бир туалет, баня бар туғандар. Үйдүн ички тарабында душ, туалет бар, үйдүн тышкы тарабында дагы туалет, банялар бар. Бар центральный канализацияга суулар агып кетет. Центральный канализация бар туғандар. Ал жөнүндө дагы бир жолу эскерте кетейин. Эми биз оң тарапка кирип залыбызды тааныштырайын сиздер менен. Бул залыбыздын көрүнүшү туғандар. Мынакей. Кондиционер бар экен. Өйдө тарабы гипсокартон, тегереги дубалдар обой. Ушундай көрүнүштө туғандар. Чыгыш тарабынан 2 жыгачтан болгон терезе орнотулган, решеткалары да бар. Анан бул терезелер 2 кабат экен туғандар. Бул жагында 1 кабат, андан тышкы тарабынан да 1 кабат, 2 кабат терезе айнектер коюлган. Жылуулукту жакшы кармайт деген ойдомун мен оюмча. Жана кимдир мындай уста туугандарыбыз болсо комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Эми кайра эле холлго чыгабыз. Бул холлдон биз азыр сиздерге залды тааныштырдым. Эми бул жакта детский бөлмөнү тааныштырайын. Мынакей туғандар. Бул биздин детский бөлмө. Узун туурасы 3,5 2,5 экен. Түндүк тарабында бир пластик терезе орнотулган. Мынакей. Өйдө тарабы потолок гипсокартон, дубалдар обой туғандар. Ар бир бөлмөнүн полдору жыгачтан болгон пол. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Биз кайра эле холлго чыгабыз.
бул холдон эми сол тарапка кайрылганда биздин кухня. Ошол эле кухнянан биз бул жакта да бир спальный бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Азыр сиздерге кухняны бир тааныштыра кетейин. Кухня мебелдер коюлуптур. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган туугандар. Дагы бизде бир кухня бөлмө бар, ал временкада. Ал жакта да газдар киргизилген дейт. Азыр видео жүрүшүндө көрөбүз анын жөнүндө деле туугандар. Бул кухнябыздын түштүк тарабында бир жыгачтан болгон терезе орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Кандайдыр дагы бир маалыматтар калган болсо, ээсинин номерин жазам. Үй жаккан болсо кенен звонок кылып сүйлөшүп көрө бересиздер туугандар. Мага жаккан жери бул үйдүн ички жагындагы эшиктери туугандар. Жыгачтан болгон эшиктер, бирок өтө качественный эшиктер окшойт. Эми биз үйүбүздүн эң акыркы спальный бөлмөсүндө көрүп турган убагыбыз, учурубуз туугандар. Тегереги дубалдар обой, өйдө жакы гипсокордон. Узун туурасы 3,5 3 экен туугандар. Түндүк тарабында пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Анан эми мен үйдүн кайра эле короосундамын туугандар. Азыр сиздерге иштеп турган магазинибизди көргөзөйүн. Бул магазинибиз деле кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабы текстура экен. Анан мына ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Узун туурасы 3,5 8 көрүнөт. Өйдө потолок фанера. Полу кафель экен туугандар. Кафель чапталыптыр. Азыркы учурда иштейт туугандар. Канча киреше чыгаша кандай мындайыны биле албадым. Ал жөнүндө кызыктуу болсо, эгер ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Номери экранда жана описанияда. Эми кайра эле биз короосуна чыгып, бул жакта 2 бөлмөлүү временкабыз бар. Азыркы учурда квартиранттар бар болгонго байланыштуу мен ички тарабын тартып алган жок. Ээсинин айтуусуна караганда 2 бөлмөлүү кухня бар экен, ичинде газдар чыгарылыптыр. 25 метр квадрат экен туугандар. Бул временка деле толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Андан ары сиздерге бул жакта үйүбүздө паровой отопление бар дегенме? Паровой отоплениянын топкасын көргөзөйүн. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет жана баняларды көргөзүп кетейин туугандар. Бул биздин үйүбүздүн паровой отоплениянын топкасы. Опа. Газ менен да иштейт экен, электр энергиясы менен да иштетсеңиз болот, жана көмүр менен да иштетсеңиз болот туугандар. Мына ушундай тыккан, чаккан бөлмөдө жайгашкан. Андан ары светин өчүрүп коеюн. Андан ары бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет жайгашыптыр. Бул деле центральный канализацияга уланган. Дубалдары кафель экен, өйдө жагы пластика туугандар. Ички тарабынан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Мына ушундай көрүнүштө. Андан кийин ушул жактардын деле ылдый жагыны брусчатка чапта алыптыр туугандар. Ушул жактарга деле. Андан ары бул жакта биздин баня жайгашкан. Окей. Баня. Бул жакта баняга кире бериш экен. Андан ары жууна турган жер. Көп түрдө айтып жаман көрүнүп калыпмын туугандар. Эгер кулагыңыздарга жаман угулуп аткан болсо, кечирим сурайм. Жууна турган жер экен. Бул жагында пар туугандар. Пардын светини жандырып алайын. Бул жагында мына жаныптыр. Пар. Паровой деп коет бу дагы ушундай. Мынакей. Бул жактын свети слабыйраак экен, ошого жакшы көрүнбөй атат окшойт менин оюмча. Кыскасы жакшынакай экен, мен көрдүм. Андан ары биз эми үйдүн түндүк тарабындагы огородду көргөзөйүн, сиздерге көргөзөйлү. Үйүбүзгө трехфазка киргизилген туугандар. Электр энергиясы трехфазка экен. Анда айта кетейин.
кандайдыр бир чоңураак электр энергиясын чоңураак өлчөмдө колдонсоңуздар кенен иштете бересиздер. Бул үйүздүн түндүк тарабы. Бул жакта арча от тургузулуптур. Жер астынан суу чыгарганбыз да, скважина үй ээси. Анан бул жакта биздин кладовка. Бул жерде летный кухня, очок бар экен. Бул жакта кладовка. Бул деле кепич менен бүтүрүлүптүр туугандар. Тышкы тарабын текстура кылыптыр мына. Ичинде эле бир көргөзө кете берейин, мынакей. Ушул кладовканын ичинен биз погреб же болбосо подвал деп коебуз. Подвалга да түшүп кетсек болот экен. Светин жандырып, анда көргөзө кетейин. Чоң подвал экен туугандар. 2,5 3,5 көрүнөт узун туурасы. Өйдө тарабы бийиктиги 2 метрдей экен. Менин боюм 1,78, ушундай. Боюмдан да бир аз өйдө да 2 метрдей экен туугандар. Тегереги таш тизилиптир. Биз кайра эле огороддобуз. Эми бул жакта кандайдыр бир жер жемиш эккенге бош жерлер бар экен. Бул жакта тоокана, дагы бир туалет. И малина, клубника, да кандайдыр жер жемиш эккенге жерлер бар экен. И черешня бактары. Бул жакта дагы кандайдыр бир майда жандык мал бакканга место да бар экен. Бул тоокана экен. Ал да тоокана экен туугандар. Мынакей. Ушундай огородубуз бар. Огородубуз эле тегеренте блок менен тосулуптур туугандар. Эми туугандар, бул үйүздүн баасына $65,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. $65,000 десе, $65,000 сатабыз деген эмес. Номерини экранга калтырам. Бул жака звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Анан бизде TikTok жана Instagram баракчалары бар. Ал жактан деле ушул үйдүн жана башка Бишкек шаарынан сатылуучу үйлөрдүн кыскача маалыматтарын же сүрөттөрүнү көрсөңүздөр болот туугандар. Ал баракчаларыбызды деле базар жок деп издеп кетиңиздер. Анан бизде Telegram группабыз бар. Үй жер десеңиздер табылат. Ал жакта дагы үй сатуучулар, үй алуучулар жайгашкан. Сиз деле сатылуучу үйүңүз болсо, сүрөттөрүн жөнөтүп маалыматтарын берсеңиз болот. Эгер үй алуучу болсо, ошол жактагы сатылуучу үйлөрдү көрүп, жактырганыңызды сатып алсаңыз болот туугандар. Лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып кетиңиздер. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.